Бүгүн 14 декабрда UFC боюнча дүйнө чемпиону Валентина Шевченко Ош облустук ички иштер башкармалыгына келди. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мушкер айымды Ош облустук ички иштер башкармалыгынын саптык аянтчасында туу көтөрүү менен өздүк курам салтанаттуу тосуп алды. Аталган аземдин жүрүшүндө мамлекеттик гимн аткарылып, андан соң Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Абитов сөз сүйлөп, белектерди тапшырды. Өз сөзүндө Валентина Шевченко милиция кызматкерлери менен жолукканына кубанып, салтанаттуу тосуп алгандыгына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле спортчуга арналган салтанаттуу азем саптык жүрүш менен аяктады. Андан соң башкармалыктын спорт залында дүйнө чемпиону өздүк курамга мастер-класс көрсөттү. Мындан тышкары башкармалыктын имаратында жайгашкан милициянын генерал-майору Базарбай Нурматов атындагы тарых музейдин материалдары менен таанышып, музейге киргендер үчүн кол тамгасын калтыруу журналына каалоо тилектерин жазып кетти. Бүгүн 14 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынын жанында укук коргоочу Токтайым Үмүталиевадан жапа чеккен 2 аял митингге чыкты. Алардын айтымында Токтайым Үмүталиева 10 жыл мурун үй кайтарып берүү боюнча ишти бүтүрүп берем деп акча алган. Бирок акырында эч нерсе кылбай акчасын кайтарып берген эмес. Мындан тышкары укук коргоочу Токтайым Үмүталиева окуусун калыбына келтирип берем деп жарандан акча алып, сөзүнө турбагандыгын айтты. Биз Токтайым Үмүталиеванын камалышын талап кылабыз дешти митингге чыккандар. Ал эми өз кезегинде Токтайым Үмүталиева алар жөн гана бийлик тарабынан жалданып, мени каралап жатышат. Мен алардан акча алганымды биринчи кезекте далилдеп беришсин. Шайлоонун жыйынтыгына макул болбой жатканыма байланыштуу бийлик ушундай кадамга барып жатышы мүмкүн деп билдирди. Айданбек Акматов Акаевдин келиши боюнча Аскар Акаев Кыргызстанга каалаган учурда келип кетип калды. Коррупциянын тамыр жайышына, СССРден калган завод-фабрика инфраструктуранын талкаланышына, кумтөр баш болгон алтын кендердин улуттук кызыкчылыкка чыккынчылык менен сатылышына, өз элине ок атылышына негиз салган адамдын мындай тайраңдап жүрүүсү коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Акаевдин келиши бир гана учурда маани маңызга ээ болушу мүмкүн. Ал кумтөр алтын кенин сатууда алган параларын банк эсептерине чейин далилдеп, Кыргызстандын эл аралык арбитражда жеңишине салым кошсо, анда түшүнсө болот. Жок, андай болбой. Кумтөр маселесинде өкмөттөрдөн кемчилик кетип калыптыр деген анткор сөзүн уланта берсе, анда Акаевдин келиши коомго бүлүк салгандан, карама каршылыкты күчөткөндөн башка пайдасы жок. Акаев келсе, Курманбек Бакиев неге келбейт деген маселе көтөрүлөт. Бирок коомдун бир бөлүгүндө ага каршы антипатия күчтү. Акаевдин келишине каршы чыккан коомдун бөлүгү болгондой эле. Бирок да Аканит министр Бейшеналиев сыяктуу ойду тоону омкоруп жаткан бийлик үчүн Акаевдин келишинин пайдалуу жагы бар. Коомчулук энергетикалык кризис, кымбатчылык, бюджет жана афералардан, шайлоодогу кымкууткан кумтөрдө эмне болуп жатат деген суроолордон алагды болуп, Акаевди көңүл буруп жатып калды. Жапаровтар үчүн балта көтөрүлгөнчө дөңгөч эс алат дегендей көрүнүш эле. Кумтөр алтыны сатылбай жаткан учурда Центара менен ортомчу болуу миссиясы менен келдиби? Ош облусунун Кара Суу шаарындагы куралдуу тоноонун чоо жайы белгилүү болду. Окуя кече 13 декабрда болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча саат 15 чамасында Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Кара Суу шаарынын Нурахунов көчөсүндө куралдуу тоноочулук болуп жатканы боюнча кабар келип түшкөн. Аталган маалымат электрондук журналга катталып, алгачкы текшерүү иштердин жүрүшүндө окуянын жагдайлары аныкталды. 13 декабрь күнү саат 10:00 чамасында Нурахунов көчөсүндө белгисиз үлгүдөгү унаа күйүп жатканын, аталган жерде кызматтык милдеттерин аткарып жүргөн Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын ыкчам өкүлдөрү көрүп, унаанын жанына барган учурда ошол жерде турган адамдар тоноп кетти деп Азия түлүспөлүндөгү 20-25 жаштагы 3 эркек кишини көрсөтүшкөн. Ыкчам кызматкерлер аларды кармаганга аракет жасаган учурда каршылык
карсылык көрсөтүп 9 мм ПМ үлгүсүндөгү ок атуучу курал менен кол салышкан. Тактап айтканда, Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам өкүлүнө ок атуучу курал менен бет маңдайына кезеген мезгилде криминалдык милиция кызматынын кызматкери анын колунан кармап, жогору карай көтөрүп жиберген учурда ал аталган куралдан асманга карай 2 жолу ок чыгарып жиберген. Кызматкерлер шектүүгө карата самбо ыкмасын колдонуп, аны жерге жыгытып, аталган ок атуучу куралды алышкан. Аталган факт куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү 4-бөлүмүнүн 1-пункту менен кармалган кылмыштын белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды деп айтылат маалыматта. Тергөө учурунда төмөндөгүлөр такталды. 2021 жылдын 13 декабрында саат 10:00 Ош шаарынын тургуну 1982 жылы туулган жаран шериги менен бирге Honda Jazz үлгүсүндөгү унаа менен Кытай Эл Республикасынын Лю аттуу жаранына тиешелүү болгон $109,000 жана өздөрүнүн $5,250 жаранга жеткирүү максатында Кара Суу шаарынын Нурахунов көчөсүндө жогорудагы унаа менен бара жаткан учурда аларга карама каршы жол тилкесинде келе жаткан Деу Лачетти үлгүсүндөгү унаасы алардын унаасынын капталына сүзүп, жол четиндеги арыкка түшүрүп токтотушкан. Андан соң Деу Лачетти үлгүсүндөгү унаадан медициналык бет кап кийген, өздүгү аныкталбаган 3 адам түшүп, ок атуучу куралдар менен Honda Jazz үлгүсүндөгү унаанын алдына келип, ишинде отурган жарандын 10 бутуна пневматикалык тапанча менен бир жолу атып, мындан тышкары аны уруп, акча каражаттарын карактап алышып, өздөрү айдап келген унаа менен окуя болгон жерден качып бара жаткан учурда Кара Суу шаарынын Набою көчөсүнө жеткен мезгилде белгисиз себептерден улам Деу Лачетти унаасы күйүп кеткен. Күйүп жаткан унаадан шектүүлөр качып чыгып, ошол жерде жолдун четинде токтоп турган Кара Суу районунун Сабай айылынын тургуну 1982 жылы туулган жарандын ак түстөгү Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаасынын жанына барышып, анын ээсине 90 мм ПМ үлгүсүндөгү тапанча менен көкүрөк бөлүгүнө такап, унаанын ичине түшүрүп, унааны жүргүзүп жатканда Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Аталган жагдай боюнча жаран арыз менен кайрылып, анын билдирүүсү Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын электрондук журналына катталды. Жогоруда көрсөтүлгөн фактылар боюнча окуя болгон жерге Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Абитов жана Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Молдоев, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жана Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө топтору барып, кароо жүргүзүлүп, сүрөткө тартылып, схемалар чейилди. Ошондой эле окуя болгон жерден жана кылмышка шектүүлөрдүн үйүнөн алынган буюмдарга соттук баллистикалык, соттук криминалистикалык, соттук физика техникалык, соттук химиялык экспертизалар дайындалды. Ал эми жабырлануучулардын жана шектүүлөрдүн алган жараттарынын деңгээлин аныктоо максатында соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Бүгүн 14 декабрда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми Ош шаарынын жашоочусу 1983 жылы туулган жаран шериги менен Ош шаарынын 1982 жылы туулган тургуну менен бирге өзүнүн Honda Jazz үлгүсүндөгү унаасы менен күн батыш тарапты көздөй кетип бара жаткан учурда алардын унаасын карама каршы жол тилкесиндеги келе жаткан ак түстөгү унаа сүзүп токтотуп, бет кап кийген 3 адам куралчан кол салганын билдирген. Алардын бети башына уруп, ок атуучу курал менен жарандын бутуна атышып, 114 000 АКШ доллар акчасын карактап алышып, окуя болгон жерден изин жашырышкан. Кылмыш жаза кодексинин каракчылык 3-бөлүмүнүн 3-пункту боюнча көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды.